Дегидратор менен эмне жасаса болот? Анан жана канча чыгым болот? Муну менен бүт баарын кургатса болот. Мөмө, жемиш, жашылча, эт, балык, жанагындай пастила деп коет, добавкалар болот, жана кофе жасаганга, кондитерский изделияга жасаганга ошондой көптөгөн ассортимент жасаса болот да. Өзүбүз өстүргөн мөмөнү кайра иштетсек болобу? Түшүмдү сактап калсак болобу? Айыл жергесинде акча таап, кичине чакан бизнес ачса болобу деген теманын үстүндө сүйлөшөлү. Түшүм көп болуп кеткен да сезондо. Баасы арзандайт, көп болсо варенье жасалат. Бирок вареньега сахар керек, чыгым керек да. Биз өстүргөн эмгегибиз бүт бааланбай калды деп өстүрүп аткан өсүмдүгүбүздү сактап калган жолдор бар да. Башка мамлекеттен иштетилип келген нерсени кайра сатып алабыз дагы жейбиз. Аягына чейин көргөндөргө мен бир бонус катары айтып кетейин. Мекендештер, саламатсыздарбы? Чийки затты өзүбүз өстүргөн мөмөнү кайра иштетсек болобу? Түшүмдү сактап калсак болобу? Кичинекей чакан бизнес ачып, айыл жергесинде акча таап, кичине чакан бизнес ачса болобу деген теманын үстүндө сүйлөшөлү, урматтуу көрүүчү. Анткени бул жылда болуп келген көйгөй бизде түшүм көп болуп кеткен да сезондо. Баасы арзандайт. Экинчи сорт жана товарный вид жоктор бузулат. Көп болсо варенье жасалат. Бирок вареньега сахар керек, чыгым керек да. Бизде бүгүнкү чыгарылышта үй шартында эле 2 саатта эле телефон менен эле иштеп акча тапса болот, бир айдын ичинде байып кетет деген сөз болбойт. Бул чыгарылышта чыныгы адал эмгек менен өзүбүздүн түшүмүбүздү сактап, 12 ай бою, 4 сезон бою пайдалуу тамак ичип, пайдалуу продукт жасап, ошо менен кичине акча таап, өзүбүз дагы бала чака менен мындайча айтканда здоровый питание боло турган продукт боюнча сүйлөшөбүз да. Азыр технологиялар өнүгүп атат. Бизде деген азыр кайра иштетүү деген форматта чыгарылыш болуп аткандан кийин переработка деген нерсе бизде ойдо дайыма бул чоң завод керек, чоң инвестиция керек, адистер керек, убакыт керек деп аябай көп ушундай өзүбүздү чектеп коебуз дагы башка жол менен изденбейбиз. Сезондо мөмө, жемиш биз өстүргөн эмгегибиз бүт бааланбай калды деп жылда ошондой көйгөй менен учурайбыз да. Ошондуктан биздин канал AgriLife KG YouTube канал, биздин долбоор комментарийлер негизинде 5 чыгарылыш жасайлы деп чечтик. Бул 5 чыгарылыштын негизи эң башкысы кайра иштетүү жолдору, бирок үй шартында гана эле. Көп чыгымсыз үй шартында кайра иштетип, мөмөнү өстүрүп аткан өсүмдүгүбүздү сактап калган жолдор бар да. Ошол 5 чыгарылышты мен өзүнчө чыгарылыш кылып жасап берем. Бүгүнкү чыгарылышта бизде дегидратор боюнча сөз болмокчу. Дегидратор бул мөмө жемишти, эт болобу, балык болобу, укроп жана чөп, козгарын, көп нерселерди кургатат дагы 12 айга сактап койсо болот. Кичинекей процент жанагы полезный свойства, пайдалуулугун жоготушу мүмкүн, бирок негизги пайдалуу нерселер калат да. Андан тышкары биз билебиз, биз жайында гана болгону мөмө жемиштерди жеп калабыз дагы, кышында, күзүндө, жазында дефицит болуп, биз өзүбүз иштетиш башка мамлекеттен иштетилип келген нерсени кайра сатып алабыз дагы жейбиз. Ошондой көйгөйлөр бар, ошондой көрүнүш бар. Тилекке каршы өзүбүз үй шартында, айыл шартында кайра иштетүү жолдорун биз аз билебиз да. Мынакей дегидратор боюнча токтололу. Дегидратордун азыр 3 түрүн сиздерге көрсөтөбүз. Ошо экрандарыңарга коюп берем азыр. Дегидратор менен эмне жасаса болот? Анан жана канча чыгым болот? Бул эми көп чыгым эмес. Сиздердин ошол эле чөнтөк телефонуңузда, колуңузда дагы телефондон 2-3 эсе арзан эле. Бирок үйгө аябай керектүү нерсе. Анткени бул биринчиден түшүм сактап атат, кайра айтылып кетейин. Экинчиден переработканын түрүн билип атасыңар. Үчүнчүдөн биз деген үй бүлөбүз менен пайдалуу нерсени жыл бою жеп атабыз. Дегидратор менен эмне жасаса болот, эмне кургатса болот? Муну менен бүт баарын кургатса болот. Мөмө, жемиш, жашылча, эт, балык эмне жасаса болот? Жанагындай пастила деп коет, кургатылган порошоктор болот, добавкалар болот, жана кофе жасаганга,
тамак жасаганга, кондитерский изделияга жасаганга ошондой көптөгөн товарлар менен көптөгөн ассортимент жасаса болот да. Бул билинбеген менен баягы биз корготулган нерсени жакшы пайдалана албайбыз, бирок муну изденсек аябай көп ассортимент жасаса болот. Өзгөчө бир нерсеге токтолуп кетким келип атат, урматтуу көрүүчү. Бул бала чакта кесибибизди билебиз. Биз да бала болгонбуз. Мектептен чыгып аткан учурда, көчөдө жүргөндө бала чакабыз көп таттуу жегиси келет, жылтыраган немелерге кызыгат. Мынакей ошо магазинден эмнени жейт? Алар ошол эле биз өстүргөн мөмө жемиш, алма үйрүктөрүн даамданган, боек берилген, химиялаштырылган, зыян таттуу нерселерди жейт да. Өзгөчө мектептен чыкканда, ачка болгондо мен муну дайыма өзүм үчүн байкайм да. Шаарда болобу, айылда болобу байкайм. Ларек, магазиндерде кичинекей балдар үйлүп алып ошол жерден жешет да. Жеп кетип бараткандарын көрөбүз. Жанагындай бирки эми айтпай эле коеюн. Бул деле баягы бирөөнүн бизнеси, бирок өзүбүздүн балдарыбыздын келечеги, ден соолугун ойлош үчүн билесиңер, зыян нерсени жей берип иммунитет жок болот. Иммунитет жок болсо көп оорулар, рак оорулар туруштук бербейбиз. Мындайча айтканда, биздин кийинки муунга, бала чакта балдарыбыздын ден соолугуна биз деле жоопкерчиликтүүбүз. Бул AgriLife KG YouTube канал, биз бул нерсеге да көз жума албайбыз. Сиздердин комментариңерди окуп атабыз. Ошондуктан биз да бир салым жасайлы деп технологиялар менен тааныштыралы дедик. Албетте тааныгандар бар, билгендер бар. Бирок баягы маалымат аз болгондуктан балким баштабай атышат. Балким бир себеп керек болуп аткандыр. Биз ошого түрткү кылып, анткени жылда бир эле көйгөйлөргө кайра учурабай эле биз өзүбүз да кыймылдайлы, изденели баштайлы. Көп чыгым эмес, кайра айтылып кетем. Көп чыгым кереги жок. 50 000 сомго чейин, 18 000 сомдон 50 000ге чейин экен баалары. Мен телефонду калтырып коем. WhatsApp номерлерди калтырып коем ушу видеонун астына. Ошого байланышасыздар, кененирээк маалымат аласыздар. Баалары боюнча гарантияларын айтып кетейин. Гарантиясы 12 ай экен. 12 ай сервисный обслуживаниясы бар. Бул немецкий компания Weisgaf аттуу дегидраторлор экен. Ар бир Кыргызстан булуң бурчуна доставка бар. Ошондуктан азыртан чала бериңиздер. Керектүү дагы толуктоочу маалыматтарды беребиз. Суроолоруңар болсо, каалаганыңар комментарийге, ушул видеонун астына комментарийге жазып койгула. Кааласаңар WhatsApp номерге жазып, биз сиздерге ошол номерлерге жооп беребиз дагы. Ушул дегидраторлорго ээ болсоңуздар болот. Мен эми бул дегидраторлордун бир гана баягы сатыш жолун карабай элем. Бул дегидраторлорду идея каяктан келди? Биз комментарийлерди окуп отуруп бир эле көйгөй боло бергендиктен кайра иштетүүнү, эми элде көп акча жок. Чоң акча бизнес, кайра иштеткен заводдорго элдин баары акча сала бербейт. Жада калса цех болсо деле анда деле көйгөй да. Ошондуктан үй шартында ушул эле телефондун 2 эсе 3 эсе арзан ушундай аппарат коюп алып баштап иштей берсеңиздер болот. Телефонго чала бериңиздер, биз силерге маалымат беребиз. Билесиздер, 90-жылдары 2000 башында болгон жылдар болгон, биринчи революцияга чейин биз аябай кыйын убакыт болуп калган. Ал кезде деген баягы тамак аш болсо эле болгон учур болуп калган. Бирок азыр болсо адам баласы күндөн күнгө пайдалуу тамак жейин деп аракет кылат да. Мына ушул пайдалуу тамактарды биз көрсө өзүбүз эле өстүрөбүз, өзүбүз эле чоң салым жасайбыз дагы. Бирок эмнегедир чийки зат катары биз чет мамлекетке сатабыз да. Бул негизи бул дайыма айтып келе турган нерсе болуш керек. Анткени деген биз бир ичти сыздата турган бир нерсе бар. Биз дыйкандар мынакей көптөгөн жакшы экологически таза, табигый жакшы бир өсүмдүктөрдү өстүрөбүз. Ошол эле мөмө, алма, өрүк өстүрүп туруп биз чет мамлекетке чийки зат катары сатабыз дагы. Сезон бүткөндөн кийин кайра иштетилген переработанный, кайра эле өзүбүзгө башка товар болуп келип, варенье түрүндө болобу, сок түрүндө болобу, джем түрүндө болобу же башка бир кондитерский изделие түрүндө болобу, өзүбүз кайра 2 эсе кымбат кылып туруп сатып алабыз дагы. Болгондо дагы кичине зыян болсо деле сатып алып жеп өзүбүз ошондой иш кылабыз да. Бул мурундан бери эле көрүнүп келген нерсе. Муну деген айтып койбосо болбойт да.
Эми биз эмнеден баштасак болот? Акырын кайра иштетүү дегенде акырындан вареньеден тышкары башка нерселерди да үйрөнүшүбүз керек. Биринчиси бул ошо дегидратор болуп атат вареньеден тышкары. Анан сублимация деген нерсе бар, шоковой заморозка бар, жөн эле морозильниктер бар, реф контейнерлер бар. Буну менен өзүбүздүн бир деңгээлибизди, дыйканчылыктын деңгээлибизди акырындан көтөрсөк болот да. Дагы бир мотивационный дагы бир кеп кылгым келип атат, урматтуу көрүүчү. Кайра иштетүү, переработка деген сөз көп кишилерди коркутат да. Өзгөчө бизди дыйкандарды коркутат, анткени деген бир эле ой нерсе келет да. Буга деген акча керек, буга деген чоң инвестиция керек, буга деген адистер керек, оборудование керек, билим керек. Кыскасы ошентип өзүбүздү чектеп коебуз да. Чоң компанияларды алалы. Бизде атактуу компания Шоро деген компания бар. Тарыхын окуп келсеңер, карап келсеңиздер, казан менен эле акырын жарма жасап, бутылкаларга коюп, магазинге сатчу. Өзүңүздөр интернет булактарынан карасаңыздар болот, тааныштарыңыздан сурасаңыздар болот. Шоро кандай башталган? Үйдөн эле, чакан эле казан менен жасап, азыр бүгүнкү күнү чоң компания, биз Кыргызстан сыймыктана турган компания болуп калды. Андан тышкары мынакей дүйнөлүк багындырып аткан бир компания болуп. Миллиондогон акчаларды долларлап айландырып аткан учуру. Бул эми эмнени айтып келип нөлдөн баштаган. 90-жылдары башталган. 90-жылдары билесиздер, аябай кыйын убакыт болгон. Выживание деген нерсе болгон, криминал болгон, безработица болгон. Көп, кыскасы көп көйгөй болгон да. Ошондуктан кыйын учурда жасап аткан болуп атса, бизде азыр бүт шарттар бар. Чийки затыбыз бар, өстүрүп аткан дөмөбүз бар, жерибиз бар, убактыбыз деле бар. Жаныбыздагы мына Кудай берген Кытай турат, керектүү оборудованияны жасап берет. Мынакей алып келип отурабыз биз силерге азыр ушу дегидратор аркылуу. Мындан тышкары дагы башка оборудованияларды көрсөтөбүз. Бүгүнкү чыгарылыш мына ошого арналган да. Дагы мисал келтирейин, Куликов деген бар. Аны деле тааныйсыздар. Үй шартында 90-жылдары кыйналган учурда таттуу нерселерди жасап, үй шартында эле кухнядан эле мынакей магазиндерге таратып баштаган. Укмуш акча салып, кафелерди ачып, магазиндерди ачып, оборудование алган деген көйгөй жок болчу да анда. Нөлдөн баштаган кыскасы. Эми бул биздин эле ата мекендиктерди айтканда, андан тышкары мынакей биз көтөрүп жүргөн айфондор бар. Айфонду деле интернет булактарынан карасаңыз, кандай башталган окуя. Гараждан эки бала, гараждан бирөөсү жана плата чаптап, бирөөсү барып башка жумушка иштей коюп, керектүү жабдыктарын толтура коюп, кичинекей бир чакандан баштаган да. Чакан гараждан баштаган. Чоң заводдон эмес, офистен эмес, гараждан. Эми гараж деген бул баягы салым деле кереги жок болчу, анткени ошондуктан булар ошону карашкан. Бүгүн айфон биздин ар бирибиздин колубузда. Килеген деген компания. Дагы бир история бар. Бул Лего. Легону деле баарыңар тааныйсыздар. Лего бул согушка чейинки 30-жылдары убакытта ушундай окуя болуптур. Бир үй бүлө, бир атанын аялы каза болуп калып, жумуш иштеш керек болуп, балдарына бир алек болуп турсун, ойноп турсун деп бир оюнчуктарды мындай кол менен жасап беришкен да. Балдарына жасап берип, анан кийин эшикке да сатчыкен туруп, көчөгө туруп. Ал кезде эми эң биринчи керектүү нерсе оюнчук эмес болчу. Согуш убагы болуп, тамак-аш, кийим, үй деген нерсе көйгөй болгон учурда каяктагы оюнчук болчу. Ошол кезде, ошол кыйынчылыкка карабай сатып, бүгүнкү күнү мынакей Lego деген компанияны тааныбаган киши жок. Акыркы мисалым болсун, KFC. Бул жана возрасттагы кээ бирлер айтышат, мынакей мен жашым жетип калды, мага бизнестин кереги жок, эмне кереги бар, мен мына ошо иштеп аткам. 60 жашында KFC деген компания ачылып атат. Полковник Сандерс куруп, жолдун боюнда сатып, ал деле оборудование чоң билеген эчтекеси жок. Чакан эле казан аяк менен эле жасап эле, көчөдөн сатып эле бүгүнкү күнү KFC мынакей чоң франшизалар. Тааныбаган кишилер болсо комментарий жазып койгулачы. Кыскасы бул мисалдарды эмнеге келтирдим, урматтуу көрүүчү? Шарт бизге керек, бийлик туура эмес нерсе кылып атат, анан акчабыз жетпей атат, анан бул мафия болуп атат, анан тиякта мындай болуп атат, границалар жабылып атат деп коюп эле, мисалы үчүн алып коюп жата бериш деле болбойт да. Албетте көйгөйлөр көп болот, кыйын учурлар көп болот.
ушул дегидраторду алып баштаганга эмне бизге жетсин. Буга эми айтып атпаймынбы, телефон 30% турбаган баасына келе турган дегидраторду алып азыртан иштетип көргүлө, сезонго чейин даярданып көргүлө, кышы менен эксперименттерди өткөзгүлө. Мына биз деле AgriLife KG YouTube канал дагы бир нече чыгарылыштар жасайбыз ушу дегидраторлор боюнча. Буну менен негизи көп продукция жасаса болот экен да. Бизди каналды карап коюңуздар. Бул продукцияларды албетте сатса дополнительно киреше алып келсе болот. Бүгүнкү күнү соц тармактары бар, базар кенен, Instagram бар. Кыскасы сатса болот. Бизде бул кургатылган эмени деле экспортко чыгарса болот болуш керек. Мен өзүм азыр толук маалыматым жок, бирок бул деле чет мамлекетте керектүү нерсе да, кургатылган зат. 12 ай бою кичинекей киреше болсо деле андан тышкары өзүңөр пайдалуу тамак аш жеп коюп жата бересиңер. Так, дагы эмне деп кошумчалап кетсем, биздин AgriLife KG YouTube канал көптөн бери көрүп жүргөндөр бар, биздин көрүүчүлөрүбүз бар. Видеолорду баары аягына чейин көрбөйт. Аягына чейин көргөндөргө мен мындай бир бонус катары айтып кетейин. Мынакей бул азыр дегидраторлорду алып жибергенден кийин биз жабык Telegram каналыбызга кошобуз. Ал Telegram каналда биз сиздерге ушул дегидратор, сублимация, шоковой заморозка, упаковкалаган боюнча, кантип сатуу боюнча, ошол боюнча көп маалымат болот да Telegram каналда. Бул YouTube каналдын баарын өзүнчө кылып киргизе албайбыз. Ошол Telegram каналда, жабык Telegram каналда кожойкелер болобу, мындай бир бизнеске өнүгө мөсөмдөгөн адамдар, кайра иштетүү жолдорун изденип жүргөн адамдар болсо, ошол Telegram каналда ошондой талкуулар да болот, өзүнчө кыска видеолор да болот. Бул дегидратор менен биз дагы өзүбүз кургатып көрөбүз. Балыгын дагы, этти дагы, мөмө жемишти дагы, жашылчаларды дагы, козу карын дагы, айтор бүт баарын өзүбүз да кургатып, сиздерге көрсөтүп, ошолорду мындай максаттарды коюп келатабыз да. Бүгүнкү чыгарылыш ушундай таанышуу жолу болду дегидратор менен. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, биздин YouTube каналга катталыңыздар. Бул чыгарылышыбыз мындай жаңы жылдык формат деп коелу. Жыл бою мөмөлөрдү тарттык, техникаларды тарттык. Анан дыйкандардын, жалпы айыл аймактагылардын көйгөйлөрүн уктук. Комментарийлерге жазгыла деп атпаймынбы? Ошолорго жазылып атты. Көйгөйлөр бар. Ал көйгөйлөрдү биз окуп коюп, ушундай экен деп жөндөөн эле отура берген жокпуз. Ошондуктан ошол чыгарылыштарды сиздер үчүн даярдап атабыз. Мындан дагы тышкары 5 чыгарылыш болот. Аны дагы көрөсүздөр. Ошондуктан урматтуу көрүүчү, изденгиле, өнүгүп өсөлү, кайра иштетүү бул деген чоң завод эмес. Ошолорду кайра айтып атам. Бирок мындай үй шартында эле, мындайча айтканда, окуучу бала деле кыла ала турган нерселер менен сиздерди тааныштырабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, AgriLife KG эл эмгегин жер жебейт. Жаңы жылыңыздар менен эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин.